Страхование сделали, да, зато обязательно. Даже без понятия. Не в курсе. В Кыргызстане теперь нет налога на автотранспортные средства. Президент подписал такой указ. Это связано с тем, что с января месяца водители дополнительно платят за каждый литр топлива по 1 сому. Ничего страшного. Страхование сделали, да, зато обязательно. Менимче салык эле туура го дейм, бензинге кошуп бергенчекти. Жолдорго ошондон кетет да салыктан. Мен күнүнө 1,5 миңден өйдө коем да негизи. Жылына көп эле чыгып турчу экен анда. Туура негизи. Төлөп баштаган билбейм анда. Кече күнү эле кабыл алынды го закон, Не в курсе. Бир эле немеге эки жолу салык төлгөн туура эмес болуп калат да. Мурун тиги неме аркылуу, налоговый аркылуу салык алышча азыр болсо отдельно кылып койду. Мен колдойм, туура кылды, элге жакшы болду. Бир эле төлөйбүз, ошонун негизинде. Азыр жөө жүргөн кишилерге жакшы налог төлөбөйт мисалы да. А машина айдагандарга наоборот налог төлөп калышты. Ошол эле нормально, туура деп көрөм. Даже без понятия. Айдаса көбүрөөк төлөйт, аз айдаган час төлөйт ушул. Акыл эмес, эми жалпы элге мамлекетке болгондой болгудай болуш керек. Ошо жакшылап болду го.